Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Жамааттык медианын Эл Собол көрсөтүүсү кайрадан өз эфирин баштады. Эфирде мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. Бир жылды жыйынтыктап, жаңы жылды баштап жатып, көпчүлүк адамдар жаңы жашоону, жаңы пландарды ишке ашырууну кыялданат. Дегенин бир жыл ичинде максаттарды коюп, көп нерсеге жетишкибиз келет да, бирок алардын баарына эле жетишүүгө мүмкүнбү? Бүгүн дал ушул суроонун тегерегинде жылды эффективдүү пландоо туурасында баарлашабыз. Биздин эфирдин коногу убакытты эффективдүү башкаруу марафонунун автору Нуржахан Асылбашева. Нуржахан айым, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Жылдын жаңырганына 15 күн болсо дагы көпчүлүк адамдар, анын арасында мен дагы бир жылдык планымды түзө элекмин деп айтсам болот. Негизи план түзүп жашоо канчалык керек? Чоң рахмат. Биринчиден студияга чакырып, ушундай кызыктуу теманын үстүндө сүйлөшүп жатканга абдан кубанычтамын. Чоң рахмат жамааттык медиа жана эффективдүү пландоо менин оюмча жылдын башында гана эмес, жылдын ар бир учурунда керек болуш керек деп ойлойм. Анткени мындай карап көргөндө байкыл пландоо бул бардык навыктардын арасында эң эле маанилүү, 10 навыктын арасына кирген маанилүү навык болуп саналат да. Өнөр деп деле айтса болот да. Анан бул багытта мисалы үчүн чет өлкөдө атайын специалисттер, адистер иштешет да. Ушул багытта пландап, башкаларга дагы жардам берип дегендей. Биздин Кыргызстанда мен чындыгында изилдеп көргөн эмесмин, бирок байкыл өзүмө керек болгон үчүн бул теманын үстүнөн иштеп, бул тема байкыл башкаларга керек экенин дагы түшүнүп, азырынча ушундай бир кадамдарды чыштап жаткам марафон аркылуу. Эффективдүү пландоо менин оюмча ар бир адамга керек. Бирок алгач биз түшүнө алышыбыз керек да, эффективдүү пландоо бул деген эмне? Бул сизге эмне үчүн керек? Мына ушул суроого жооп беришибиз керек да. Бул жөн гана байкыл ар бир убактыңыз, ар бир мүнөтүңүз жөн королбой, дайыма өзүңөрдү байкыл бош сезбей жүрүш үчүнбү, же болбосо бул кандайдыр бир чоң максатка жетүүдөгү ушундай бир аспаппы? Ошол нерсени түшүнүп алышыбыз керек да. Эффективдүү пландоо бул эмне? Деги эле тайм менеджмент деген эмне? Тайм менеджмент бул өзүбүздүн убактыбызды башкаруудагы технологиялар дейт да. Технология деген бул эмне? Бул ошо башкаруунун эрежелери, бул ыкмалары, көп ыкмалар, техникалар бар да. Бирок техниканын өзү бизге чын айтсам, негизги максатты байкыл миссияны билбей туруп, ал техникаларды колдоно берүү менин оюмча чоң жыйынтыкка аягында алып келбей калышы мүмкүн. Ошого байкыл мен эффективдүү пландоомдо көбүнчө айымдар жазылат да, айымдар катышат. 99% деп айтсам болот да, анткени байкыл азыркы биздин жашап жаткан доордагы Водолей суу куйдуу доору болуп атпайбы? Суу куйдуу доору бул аял заты башатында турат экен да. Эми ошо аял затына тиешелүү ушундай бир знак болуп саналат экен. Ошого дагы байланыштуу го деп ойлойм. Мүмкүн ошого байланыштуу, же болбосо айымдар байкыл ушундай билим аркылуу өзүн өнүктүрүп жана байкыл тең салмактуулукту алып жүрөбү дейм да, өзүнчү жан дүйнөсүн. Ошого дагы мүмкүн айымдар көбүрөөк жазылышат. Анткени үй бүлөдө дагы көбүнчө ошол айымдын ролу дагы чоң, ошого да байланыштуу болуш керек дейм да. Анткени үй бүлөлүү айымдар да бар, мектеп окуучулары дагы, баягы жогорку класстын окуучулары, студенттер көбүнчө ошондойлор жазылышат да. Анан кийин ошол марафондун алкагында биздин негизги максатыбыз бул жашоодогу өзүбүздүн ролдорубузду аныктап чыгуу. Ошол нерсеге токтолобуз да. Негизинен ошо пландуу жашоо менен плансыз жашаган адамдарда жашоосунда кандай айырмачылыктар бар? Айырмачылыктар албетте болот да. Андай адамдар да бар айланамда, байкыл окуучулардын арасында пландаган, пландабаган, эми байкыл өзүнүн кандай болсо ошондой болот да деп байкыл агымга чыдап коебуз да, жашоодо болуп жаткан агымдарга. Анда мындай да, мисалы үчүн биз бирөөгө кат жазып атабыз, бирок ошол кат жазып атып, дарегин анан ошол адамдын аты жөнүн жазбай койдук. Ал катыбыз жетеби? Жетпейт да албетте туурабы? Ошого салыштырсак болот. Эгерде биз өзүбүздүн убактыбызды мисалы үчүн пландап, кайсыл жерге барабыз, эмне кылабыз, ошол нерсени жазып алсак, анда албетте ал эмне болот? Иш жүзүнө ашат. 100% болбосо дагы 90% иш жүзүнө ашат да. Негизи бир жыл абдан узак сезилет эмеспи? Баягы 365 күн бар депчи жайбаракат жүрөбүз, анан кайсы бир мезгилге келгенде көп убакыт отуруп койгонубузду сезебиз да. Ошо план түзүүдө негизи адамдар кандай катачылыктарды кетирет? План түзүүдө биринчиден биз сөзсүз түрдө байкыл ага чейинки болгон жашообузду карап,
анализдеп андан катачылыктар болсо ошолордун баардыгын иштеп чыгып ошол эски жылга болобу ага чейинки убакытка болобу ыраазычылыгыбызды билгизип аны бир кой берип туруп анан кийин жаңыча баштасак болот да. Көбүнчө баягы биздин тренингтерди дагы уюштурдук ушул багытта дагы башка адистер менен биргеликте. Ошондо ал тренер психолог дагы да. Анан эски жылга сөзсүз түрдө ыраазычылыгыңарды билдиргиле. Анан кийин ошол жылда болгон оорчулуктар болсо ошонун баардыгын кагазга жазып туруп, аны силер баягы агып жаткан сууга майдалап туруп ыргытып жибергиле, агызып жибергиле деп айткан. Ошол бир ыкмасы бар да. Же болбосо күйгүзүп деле жиберсек болот. Ошол кагазыбызды оорчулуктар болду чындыгында 2020-жылы бизде баягы жакшылыктар да болду албетте, бирок ошого байланыштуу чоң пандемия, оору сыркоо, ошол нерсенин баардыгын жазып анан кийин баягы оор күндөрдү жазып туруп ошентип кой берсек болот да. Ошону кой бергенден кийин анан кийин жаңыча пландасак болот. Эми пландоонун катачылыктарын кайсыл жактан катачылык кетиши мүмкүн? Биз системдүү карабай коюшубуз мүмкүн пландоого. Системдүү дегеним бул ошол эле биздин ролдорубуз, жашоодо ойногон ролдорубуз, ошого эле келип токтогод окшойбуз. Жашоодо кандай ролдорубуз бар? Мисалы үчүн биз айымбыз, айым болгондон кийин эгерде биз үй бүлөлүү болсок, анда биздин ролдорубуз кичине көбүрөөк болот. Эгерде биз бойдок болсок, анда ролдорубуз бир аз азыраак болот. Бирок жалпысынан баягы айымдарда деле, мырзаларда деле бир 7-8 роль болот экен жашоосундачы. Ал кандай ролдор болушу мүмкүн? Бул мисалы үчүн мен айыммын, үй бүлөлүү айыммын, демек мен жубаймын, бул биринчи ролум. Демек мен балдарым бар, мен энемин, экинчи ролум. Мен бирөөнүн келинимин, бул менин үчүнчү ролум. Мен бирөөнүн кызымын, бул төртүнчү ролум. Мен бир жерде иштеймин, туурабы? Бул менин бешинчи ролум. Мүмкүн мен бир эмес эки багытта иштейм, демек эки багытта тең көбүрөөк убакытты ошондой бөлсөм, анда ошого дагы сөзсүз түрдө ролдорду дагы бөлүшүм керек да. Анан ошол ролдордун баардыгын карап чыгабыз, менин жашоодо кандай ролдорум бар. Жана ошол ар бир ролго албетте пландайбыз. Бирок пландоого чейин дагы өзүнүн баягы кадамдары бар да. Эгерде азыр убакыт кенен эле да ошол нерселер тууралуу деле сүйлөшсөк болот да. Албетте. Негизи бүгүн ошо сөзсүз түрдө мисалы мен план түзө элекмин деп атпаймынбы? Сиз мага ушул эфирдин жардамы менен мындай жол көрсөтүп кетсеңиз болот, кантип план түзүшүм керек дегенчи. Абдан жакшы. Биринчиден ошол ролдорго көңүл бурабыз да. Мисалы үчүн сиз азырынча үй бүлө кура элексиз, үй бүлөңүз бар да. Үй бүлөлүүмүн. Үй бүлөлүүсүз, эң жакшы. Анда сиздики деле бир 7-8 роль болушу мүмкүн. Ошол жерде эне ролу бар, жубай ролу бар. Анан ошол ролдордун ар биринин өзүнүн миссиясы бар да. Миссия деген бул эмне? Максаттан айырмаланат да. Миссиядан улам максат пайда болот, туурабы? Миссия бул чоң нерсе. Мисалы үчүн кандай болушу мүмкүн? Мисалы үчүн менин миссиям баягы бирөөнүн жолдошумдун аялы катары, жубай катары бул жолдошума шык дем берүү, дем күч берүү, шык берүү да. Ошол менин миссиям. Анан максат кандай болушу мүмкүн? Андан миссиядан улам максат пайда болот. Максатта мен эмне кылам? Мисалы үчүн жолдошума күн сайын жылуу сөздөрдү айтышым керек, айтам. Мисалы үчүн мындай комплимент айтам же дагы эмне кылам? Эртең менен эрте туруп дайыма даамдуу тамак жасап жумушуна узатам. Мына бул уже максаттан, миссиядан улам пайда болгон кичинекей максаттар десем болот да. Ар бир өзүбүздүн ролубузга миссияны биз таап алышыбыз керек. Тактап айтканда бул бат эле убакыттын ичинде, аз эле убакыттын ичинде миссияны жаза албайсыз да. Бул убакыт талап кылат. Мүмкүн 1 ай болотпу, мүмкүн 2 ай болобу, мүмкүн андан азыраак убакыт кетет, 2 жума. Сиз ойлоносуз да, бул ролдун алкагында менин миссиям кандай? Мисалы үчүн эне катары мен ойлочумун, мен балдарыма татыктуу тарбия берип, аябай бакыл убактылуу ар бир убактысындагы мен карап, аларды көп мындай кандай десем, ойнотпостон ошо окууга көбүрөөк көңүл бурдурушум керек депчи. Көрсө мындай экен да, менин ролум, тактап айтканда миссиям ошол эне ролунда бул ошо балдарыма баягы дос болуу экен көрсө, жөн эле дос болуу. Демек дос болуш үчүн мен эмне кылам? Алар менен баягы ойнойм, туурабы? Убакыт бөлүшүм керек да, ойноп, алар деле баягы кичинекей бала ролуна түшүп, мен деле чогуу ошол убакытты кызыктуу өткөрүшүм керек. Ошол мен үчүн азыр маанилүүрөөк экен да. Сиздики бир аз башкачараак болушу мүмкүн миссияңызчы. Мүмкүн сиз көбүрөөк кайрадан балдарыңыз менен ойнойсуз, сиз көбүрөөк баягы окуу жагына көңүл буруш керексиз. Же так эле ушундай болуп калышы мүмкүн да. Бул миссияны кантип табышыбыз керек? Миссияны бул албетте бул өзүңүздөн дагы көз каранды болот да. Анализ кылышыңыз керек. Кандай болуп атат, азыр кандай карым-катнаш болуп атат меники, кайсыл жерин мен оңдошум керек же кайсыл жагына көңүл бурушум керек, өстүрүшүм керек, өнүктүрүшүм керек деп суроо бересиз да. Суроо берип өзүңүздү байкайсыз. Ошо байкоонун негизинде пайда болот да ал миссия.
миссияны тапкандан кийин максаттуу түрдө пландарды түзүп баштайбыз. Миссиядан улам анан максаттар пайда болот да. Максаттан кийин эмне задача күнкүгө, айга жана жылга кылып бөлсөңүз болот ошондо. Дагы бир көп адамдар менен ушу пландоо жөнүндө сүйлөшүп калганда мындай сөздөр айтылат да. Былтыр мынча план койгом, 10-15 план койгом. Анан дерлик 4/1 гана ишке ашты депчи. Ушундай көп планды коюп алып, анан көпчүлүк ишке ашпай калганда адам баягы өзүнө да таарыныч пайда болот экен да. Ушул нерсени кантип жеңиш керек да? Биринчиден биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша дагы план түзүшүбүз керек экенбиз да. Мүмкүн ал адамдыкы бул максат эмес, кыял болуш керек да. Кыял менен максаттын дагы экөөнүн айырмачылыгы бар да. Мисалы үчүн максат бул ал деген тактыкты талап кылат. Ал жакта убактысында тактык болуш керек. Кайсыл жерде, кандай, эмне деген суроолордун баардыгына жооп бериш керек да. Кыял болсо бул көбүнчө биздин сезимден жана жүрөктөн чыгып, анда кандайдыр бир определенность жок да. Ошол айырмачылыгы мүмкүн жөн эле кыял болчу. Эгерде максат жазып алып ал нерсе аткарылбай калса, бизде кандай нерсе бар да, көбүнчө айымдарда, мырзаларда деле болот болуш керек, баягы өзүбүздү уруша беребиз да, ар бир нерсеге. Болбой калды, уруштук, болбой калды, уруштук. Эмне үчүн биз өзүбүздү мактабайбыз да? Биз профессионалдуу өзүбүздү урушкан адамбыз да, мындайча караганда. Биз кичинекей жасаган нерсебизге өзүбүздү мактап, ошого ыраазы болсок, анда эмне болот? Анда баягы кичинекей жасаган ишиңиз деле, ошого деле сиз ыраазы болосуз. Бирок бул нормалдуу эле деп ойлойм да. 100% баардык жазган пландарыбыз мындай билбейм, аз эле адамда ишин ашат болуш керек да. 1% деп айтайынчы. Жалпысынан ошол 50% бул эң жакшы көрсөткүч да, эгерде 50%дын баардыгы аткарылса. Ошого урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биз бүгүн эффективдүү пландоо жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Эфирибиздин коногу тренер Нуржахан Насылбашева. Маегибизди мындан ары дагы улантсак, анда ошо план түзүп жатканда 1 жыл ичинде иштебей калган катачылыктарды алдын ала билсе болобу? Мисалы, могу планым ишке ашпай калат экен депчи. Бул планыңыз сиздин байкы жазган миссияңыздын алкагында болдубу да? Мисалы үчүн, эгерде анын алкагында болбой калса, миссияга жакындабаса, анда бул менин оюмча кереги деле жок план болуш керек дейм да. Ошол негизи миссиябызды билип алсак, миссиянын алкагында максат коюп алсак, анда биз түшүнөбүз да эмне үчүн могу ишти жасап атабыз, эмне үчүн бул мен үчүн маанилүү, эмне үчүн күн сайын ага кадам ташташыбыз керек. Ошондо мен ойлойм, ар бир адам баягы миссиямды аткарам деп кадам таштайт болуш керек деп. Анан такыр аткарылбай калса, такыр бүт эле жазган миссиялардын арасында, ролдордун арасында көп максаттар орундалбай калса, бул дисциплина да, адамдын дисциплинасынын кичине аксап жаткандыгы, кичине эмес, аябай аксап жаткандыгы десем болот да. Бул жакта уже технологияларды колдонуш керек да. Тайм ошол эле убакытты башкаруунун, тайм менеджменттин технологияларын. Дагы бир сонун ачылыш айткым келет. Азыр мен үчүн дагы чоң ачылыш болгондо биз айтабыз да, убакытты башкаралык, тайм менеджмент технологиялары, ыкмалары, ошонун баарын изилдеп, канча китептерди окуйбуз, мисалы үчүн канчалаган тренингтерге барабыз дейличи. Бирок тайм менеджмент жок, урматтуу көрөрмандар. Ошол нерсени айткым келет да. Эмне үчүн жок? Анткени убакытты биз кааласак да, каалабасак да чын айтканда башкара албайбыз да, ал ага берет да, кете берет. Биз ошол убакыттын алкагында өзүбүздү башкара алат экенбиз. Ошол нерсе маанилүү да. Убакыттын алкагында биз өзүбүздү башкара алабыз. Башкара алабызбы же башкара албайбызбы? Мына ошол нерсенин үстүнөн иштешибиз керек да. Бүт жерде биз өзүбүз менен иштейбиз да. Чын айтканда, могул баардык өзүбүзгө берип жаткан суроолор дагы бул ошол мындайча айтканда өзүбүзгө болгон карым-катнаштан пайда болот да. Тайм менеджмент эмне үчүн пайда болду? Анткени бул сизге азыркы учурда керек болду, суроо талапка ээ болду жана бул өзүңүзгө болгон сыйлоо сезими деп айтсам болот да. Сиз жогоруда ошо миссия деп айтып калдыңыз, ошо миссияны табыш керек депчи. Азыр менде мындай анализдөө башталды окшойт деп койдум да. Мисалы, ошол мен миссияны издеп жатканда мен өзүм үчүн керектүү болгонбу же баягы айлана чөйрөм үчүн дагы ыңгайлуу болгондой түзүшүм керек да? Жакшы суроо да. Мындай да, жашоодо бул нерсе одоно катуу угулуп калышы мүмкүн, бирок ар бир адам өзү үчүн жашайт да. Өзү үчүн жашайт, ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгын иш жүзүнө ашырат. Эне болсом дагы, жубай болсом дагы, качан гана биз ар бир
ситуациядан ошол өзүбүз баягы кандайдыр бир канааттандыруу алсак, демек башка адамдар дагы сөзсүз түрдө жакшы позицияда вин утушта калат да. Мен да утуштамын, башка адам дагы утушта. Ошол сыяктуу пландоодо биз албетте өзүбүздүн ролдорубузду карашыбыз керек. Жубай, мисалы үчүн эне бул менин ролум, мама, баланын ролуна кирип кетпешибиз керек да, менин ролум. Ар бир жерде өзүбүздүн ролдорубузду карашыбыз керек. Мисалы үчүн биз мындай деп ойлойбуз да, мен деген мисалы үчүн жолдошум мындай болсо, же апам эч качан оорубаса, же болбосо балдарым эч качан оорубаса деген сыяктуу жазат болушубуз керек да пландарыбызда. Бирок мен ден соолугу чын балдардын энесимин. Мен мисалы үчүн ушундай, мисалы үчүн кандай деп айтсак, жолдошубузга да байланыштуу ошондой жолдоштун аялымын деп жазышыбыз керек да. Позитивдүү деңгээлде. Позитивдүү деңгээлде жана өзүңүздүн атыңыздан өзүңүзгө жазылыш керек да. Мисалы үчүн биз башында айттым го, формулировкасынан дагы көп катачылык кетиши мүмкүн. Мен жолдошум бул жакта иштесе экен, же жолдошум монча айлык тапса экен деп жолдошубуз үчүн жазып атабыз да. Же менин балдарым жакшы окуса экен, балдарым дагы эмне оорубаса экен деп атабыз да. Балдарым, көрдүңөрбү, бул жакта акцент балдарыма, жолдошума кетип атат. Экинчисинде мен айтып атам, мен мисалы үчүн монча айлык маанай тапкан жолдоштун аялымын, өзүмө кетти, көрдүңүзбү? Мен ден соолугу чын, дайыма байкыл тартипти сактаган балдардын энесимин, мисалы үчүнчү. Ошо жазганда формулировкага дагы көңүл бурушубуз керек. Формулировкадан дагы көп нерсе көз каранды экен да. То есть бул пландоодо деталдарга да көңүл бурушубуз керек да. Дагы бир көрүнүш бар да, мисалы максат бар, план бар, бирок жалкоолук дагы бар да. Аны кантип жеңе билиш керек? Так, жалкоолук менин оюмча бардык адамдарда эле бар да, в принципе. Бирок бул жерде жанагы техникалар бар. Мисалы үчүн съешьте лягушку с утра деп коет. Мисалы үчүн баканы эртең менен жегиле дейт. Аябагында силерге оор сезилген, же болбосо кыйын сезилген көптөн бери кылбаган ишиңизди эртең менен эрте туруп ошого көңүл бурсаңыздар, анткени ошол нерсени 20% убактыңар кетет ошолгоч, бирок 80% продуктивдүүлүктү сизге алып келет да күнүнөчү. Ошол нерсени кылсаңар болот. Андан кийин такыр эле кылынбай жатса, жакшы өзүңөрдү карап суроо берип көргүлө, бул чындап эле сиздин максатыңызбы? Чындап эле сизге керекпи, же бул бирөөгө жакшы көрүнүш үчүн, же болбосо бирөө үчүн кылып атасызбы? Бирөө үчүн кылган нерсе чындыгында оордук алып келет да барган сайынчы. Анткени бул өзүңүз үчүн кылынган жок да, башка бирөө үчүн кылып атасыз, мындай деле отдача жок ал тараптан деле, анан мага кереги жок го деген ой кетип баштайт да ал нерсе. Ошентип суроо берсек болот өзүбүзгө. Жакшы экен, аябай. Мисалы жана миссиябызды таптык, максаттарыбызды жаздык, бир жылга бир мисалга айтсак бир 10 чукулун жаздык. Анан ошону айларга, күндөргө кантип бөлүштүрүшүбүз керек? Эң жакшы суроо. Ар бир эгерде ушул айтылган бул деле баягы менин субъективдүү ушундай ар кайсы марафондорго катышып башка адистер менен сүйлөшүп атып, бирок мен үчүн аябай продуктивдүү жана жакшы ыкма экенин түшүндүм да, ошон үчүн бөлүшүп атам бул тууралуучу. Максатыңызды жазып алдык, эми аны ай жылга бөлөлү деп атасыз, жыл ичи бөлөйүн деп атасыз. Бул чоң максаттар. Чоң максаттар демек бул чоң пил сыяктуу да. Ошол пилди эмне кылышыбыз керек? Бөлүшүбүз керек да. Мындайча айтканда образдуу түрдө айтып атам да. Бөлүп алабыз. Аны мисалы үчүн сиз күнүмкүгө жазсаңыз болот. Бул жерде Эйзенхауэр деген таблица бар да. Эйзенхауэрдин таблицасы бар. Ошо Эйзенхауэрдин таблицасында суроолор бар да. 4 суроо бар таблицада. Азыр мен бул жакка жазып алдым эле. Мисалы үчүн срочная важная деген нерсе бар да. Срочная важная бул нерсе демек аябаганда керек жана азыркы учурда кылынчу нерсе. Мисалы үчүн сиздин телефонуңуз жумушка аябай керек, бирок телефонуңузду азыр сындырып алдыңыз, азыркы убакта сизге чалыш керек болчу, демек буну азыр барып жасатышыңыз керек. Бул срочный. Эми Кудайдын бетин аргысын, өрттөнүп баратат бир нерсе, мисалы үчүн ал нерсени эмне кылышыбыз керек? Ошол замат өчүрүшүбүз керек. Бул срочный, важный, бул ушул клеткага өтпөш керек да. Эч өтпөш керек. Мисалы үчүн биз 4кө бөлүп алдык да, мындай көрүнөт болуш керек, мындай кылсам 4кө срочный, важный, андан кийин несрочная, важная. Несрочная, важная демек бул өтө деле маанилүү эмес, өтө азыркы учурда кылбай деле койсок, болот, бирок маанилүү нерсе. Бул жака мисалы үчүн көбүнчө ушул жака пландар кетет. Андан кийин срочная, неважная деген бар. Үчүнчүсү, төртүнчүсү несрочная, неважная.
В общем, бул нерсени силер интернеттен деле тапсаңар болот да, бирок дагы бир жолу айтып коеюн, анткени кайталаган сайын биздин мээде эмне болот, бул маалыматтар жакшы сакталат да. Не срочное важное, анан срочное не важное. Көбүнчө ушул эки жака биз өзүбүздүн жанакы пландарыбызды ушул жака жазышыбыз керек. Ал нерсе срочный, важныйга өтүп кетсе, демек ал күйүп бышып аткан нерсе, ошол нерсеге өткөрбөшүбүз керек да. Мисалы үчүн биздин тишибиз ооруп баштады, бирок көңүл бурган жокпуз, анан бир күнү ушунчалык оорутуп баштады, биз азыр бүт нерсени чыштап туруп барышыбыз керек. Ошондой нерсе болбош үчүн могу 4кө бөлүп алсак болот өзүбүздүн максатыбыздычы. Анын арасында албетте азыркы учурда сизге керектүүлөрү бар, ошо 1-2 айдын ичинде бүтүрүшүңүз керек. Ал бир жарым жылдан кийин деле бүтүрчү иштериңиз бар. Ошол нерсени приоритет боюнча анан кийин карайсыз. Матрица Эйзенхауэрге саласыз. Анан кийин бул нерседен уже күнүмдүк сиздин иш планыңызга ошол максаттардын бирөөнү экөөнү жазып баштасаңыз болот да. Мен ушул теманы пландап жатып дагы бир таанышым менен сүйлөшүп калдым. Ошо сен койгон пландар аткарылабы десем, ал өзүнүн баштан өткөн окуяны бир айтып берди да. Баракка жазыптыр, 10-15 чукул максатын жазыптыр, анан ошол максаттардын баарын унутуп калыптыр да. Жазып коюп жүрө бериптир, анан күнүмдүк иштер менен алек болуп жүрө берет. Анан баягы жыл жыйынтыктай келгенде, мен жазбадым беле, ошонун кайсынысы аткарылды экен деп айтса, бири да аткарылбаптыр да. Кантип күнүмдүк турмушка алаксыбай ошол максаттарды эстеп, ошону аткарып, күнүмдүк планга киргизип турушубуз керек. Жазып коюп, анан кийин караса иштеге салат. Негизи мен ойлогом кайрадан ошо максат орундалса керек депчи. Анткени мындай нерсе бар да, биз аябай зациклин болсок, ошол нерсе болсун деп аябай карманып алган нерсе дагы иш жүзүнөн баягы ашат, бирок аябай кыйналып ашат да ошол нерсе. Эгерде кайрадан биз ошол нерсени мындай жеңил, ушундай бир жакшы сезимдер менен жазып, бирок ал нерсени четке алып койдук дагы, күн сайын деле карабайбыз, бирок бир күн ачып карасак, ошол жазган нерселерибиздин кээ бирлери аткарылып калган болот да. Ошо жазып жаткан учурда дагы сиз кандай маанай менен жазып атасыз, ошол дагы маанилүү экен да. Ошол нерсеге да көңүл бурушубуз керек. Кандай маанай менен жазып атам, коркуп жаздымбы же бул нерсе аткарылбайт все равно деп жазып койдум, жөн эле көрөйүнчү эксперимент кылып деп жазып койдумбу же чындап эле ошол жерге ниетимди коюп, өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүмүн баардыгын эске алып туруп жаздымбы. Ошол нерсе дагы бар да. Негизинен тайм менеджмент, ошондой пландоо эч бир учурда жардамы тийбей келген учурлар болобу же бул ар дайым жардамы тээби? Менин оюмча жардам тиет. Бардык жашоодо болгон билимдер, өнөрлөр эмне үчүн пайда болгон, анткени суроо талап бар болгон. Ал башка адамдарга жардам берген, ийгиликтүү адамдардын бардыгы тайм менеджмент деген нерселердин баарын билишет да. Ошону колдонгон үчүн алар ушундай чоң бир ийгиликтерге жетишет. Менин оюмча керек, бул билим керек, жана жайылыш керек. Анан чоң рахмат силерге, анткени региондорго да тарайт деп айттыңар го. Ошого алдыда да буюрса мен Instagram баракчамда акысыз ушундай марафон өткөрөм дагы, эффективдүү пландоо боюнча. Менин оюмча февралдын башы болуп калат го. Кылсак болот да. Негизи ошо айтып калбатсызбы, бардык адамдарга мындай керек депчи. Бирок ошол бардык адамдар эле ошол пландоонун бир системасына туура келеби? Мисалы, рационалдуу түрдө же иррационалдуу деп адамдар бөлүнөт эмеспи? Пландоонун түрлөрү, технологиялары көп да. Ар бир адам өзүнө ылайыктуусун таба алат. Издеген адам табат да, ылайыктуусунчу. Табат. Мисалы үчүн пландоо эмнеден башталат? Пландоо мисалы үчүн ошол эле меники, мисалы үчүн баягы апам мени дүкөнгө жиберчи да, кызым мон алып кел. Бирок мен ал нерсенин баардыгын жаттап кала албайм. Мен эмне кылчумун, анын баарын жазып алып туруп, андан кийин кичинекей кезимде эле мен мисалы үчүн чоң баягы базарларга барып өзүм эле соода кылып келчүмүн да. Ошого мен жазып алчумун. Анын пландоо бул иреттейт адамдын биз хаостобуз да. Хаос башкача айтканда көп ойлор бар биздечи, көп жумуштар бар. Ошол хаостун негизинде биз унутуп калышыбыз мүмкүн да көп нерсени. Ошого иреттеп, бизди бир багытка салып, ошого жардам берет да. Анын үстүнөн адамдын мээсинде нейрондор бар, билесиздер да, нейрондор деген ар кандай бир абалда болушат. Биз бир нерсени кайра жасай берсек, ошол нейрондор бири-бирине туташып, өзүнчө бир линия пайда болот да. Мисалы үчүн ручкада жооноюп бир линия пайда болот. Ал нерсени күн сайын жасап, 21 күн жасадык, 90 күн катары менен жасадык, ал адатка айланды мисалы үчүнчү. Адат качан пайда болот? Качан биз тынбай күн сайын бирок кичинекей кадам кылсак, ошонун негизинде бизде адат пайда болот да. Негизи ушул оратордук өнөр боюнча
пландоо, эффективдүү пландоо деп марафондун автору болуп атасыз. Өзүңүздүн кесибиңиз башка болсо керек, бирок бул чөйрөгө кандай келип калдыңыз, эмне таасир этти? Чоң рахмат. Менин кесибим эки жогорку билимим бар. Биринчиси меники менеджмент багыты, башкаруучулук. Экинчи багытым бул элдик ырдоо багыты, Кыргыз улуттук консерваториясын бүтүргөм. Эки такыр башка, чын айтсам, кесип. Анан мага деген студент болуп жүргөндө эле, биринчи жогорку окуу жайымда окуп жүргөндө эле кошумчада курстарга барып жүрүп, ошол жактан жалпы өздүк өнүгүү деген темасы мага ачылыш болду. Анткени мектепте окуп жүргөндө көп деле өздүк өнүгүү дегенге көңүл бурбаптырмын да. Өздүк өнүгүү бул эмне, ал канчалык деңгээлде маанилүү жана биздин жашообуздагы артыкчылык тепкичтери боюнча канчанчы орунда туруш керек. Так ошол тема боюнча бизде сонун бир тренинг болуп калды. Жакшы адистер чакырылып, анан ошол жерден мен түшүндүм да, мен жашоомдун аягына чейинки менин пландарымдын арасында турган өздүк өнүгүү бул дайыма болот. Картаң чоң эне болуп турган учурда деле өздүк өнүгүү мен менен болот деген чечимге келгем да. Анан ошондон улам өздүк өнүгүү темасын андан ары улантып, жана ошо оратордук өнөр боюнча дагы атайын тренер катары даярдыктарды өтүп, ушул багытка баягы өзүмдүн каалоом менен келдим десем болот да. Өздүк өнүгүү деген бул өзүнчө бир чоң тема да. Бул өздүк өнүгүү үчүн өздүк өнүгүү багытындагы ушундай бир адис болуу эмес, бул ар тараптуу дагы караш керек экен да. Бул ошол мисалы үчүн мен музыкалык жактан алган билимим, менеджмент жактан алган билимдерим өздүк өнүгүүнүн кичинекей бир багыттары деп айтсам болот да. Бул чоң бир кандай десем болот, путь 1000 миль начинается с одного шага дейт го. Ошол 1000 метрге же 1000 километрге койгон бир кадамдардын бири десем болот да. Жакшы экен. Абдан кызыктуу окуя болду да. Негизи сиз өзүңүз ушу марафондун автору болуп жатып, күн сайын жашооңуздун ар бир күнү пландуу түрдө өтөбү же кээ бир учурда бүгүн планы жок деп жашап коем десеңиз болобу? Сонун суроо. Негизичи пландабай деле жашап көргөм, албетте. Пендебиз да биз туурабы? Адам пендеси болгондон кийин баардыгы идеалдуу, же такыр эле перфекционист деген түшүнүк бар да. Перфекционист болуу, ошол нерседен мен баягы четтеп жатам да. Буга чейин перфекционист болчумун, бирок перфекционист болгум келбей калды. Кстати, баягы пландап жаткан учурда дагы ошол перфекционизмди мындай четке алып коюңуздар да, эгер перфекционист болсоңуз. Перфекционист деген бул эмне? Бул баардык нерсе идеалдуу болуш керек, баардык нерсе ирети менен болуш керек, баардыгы мен ойлогондой болуш керек деген принцип менен жашоо экен да, көрсөчү. Эгерде биз ошондой боло алсак, анда биз ошол нерсеге жетпей калсак, разочарование, өзүбүзгө болгон жек көрүү сезими же өзүбүзгө баягы ыраазы болбоо ошондон пайда болот экен, көрсөчү. Ошон үчүн баягы пландабай деле жашайм, бирок пландабай жашаганда көп нерсе кылынбай каларын мен байкадым да. Азыр ошо биздин түзгөн пландарыбызга бир душман бар да, социалдык тармактар. Көпчүлүк убактыбыз ошол жерге кетип калат да. Баягы план жазылып коюп турат, бирок кечинде келип карасаң баягы бүтпөй эле, баягы колуңдан телефон түшпөй эле турган болот да. Ушул нерсе менен кантип күрөшсөк болот? Бул нерсеге хронометраж деген сонун көнүгүү бар да. Хронометраж бул эмне? Бул күнүнө сиз эртеден кечке чейин, мисалы үчүн эмне кылдыңыз? Эртең менен мынчада турдум, тургандан кийин жазып коебуз да, 8де турдум. Андан кийин эмне кылдыңыз? Тамактандыңыз, жазып коебуз. Андан кийин байкы телефонду кечке кармап турдуңуз да, анан телефонду кармадым деп жазасыз да, канча убакыт кетти. Анан күндүн аягында анализдейсиз. Ошондо көрөсүз да, көрсө мен уюлдук телефонго убактымдын монча пайызын кетирет экенмин. Сиз үчүн бул өзүңүз үчүн бир диагностика, анализ болот да. Анан ошондон улам эгерде сиз кандайдыр бир өзүңүзгө жыйынтык чыгарсаңыз, анда мындай убактысын азайтканга аракет кыласыз да, социалдык тармакчы. Бирок жумушуңузга байланыштуу колдонсоңуз, менимче бул нормалдуу эле нерсе деп ойлойм да. Эгерде башка бирөөлөрдүн жашоосун карап, кызыгып, баягы чукулап кирип кетсеңиз, анда бул ошол оору баягы оорунун катарына кирип кетет да. Ошол нерсеге аябай эме сыяктуу. Эмне деп коет элем муну? Бир сөз менен айтып коет, унутуп калдым да. Чылса социалдык тармактар менен ооруп калган учур болот да, ал нерсечи. Нуржахан айым, ошо кызыктуу баарлашуу болду. Аябай пайдалуу кеңештерди дагы айттыңыз. Мисалы, мен деле өзүм үчүн бир структурный план түзүп баштадым окшойт. Негизи эфирибиздин соңунда ушу көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн кайрылууңуз, кеп кеңешиңиз болсо, сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Дагы бир жолу мен ыраазычылыгымды билдиргим келет жамааттык медиа силердин студияңарга. Дагы ушундай агартуучулук багытында дагы көптөгөн иштерди кыла бериңиздер. Ийгилик каалайм командаңыздарга. Анан урматтуу көрөрмандар, сиздерге эмне деп айтмакчымын? Эч качан кеч эмес. Бул биринчиден, экинчиден өздүк өнүгүү деген
тармакка албетте биз көңүлүбүздү бурушубуз керек, анткени өзүбүздү өнүктүрүү аркылуу биз чындыгында өзүбүздүн ойлогон ой максаттарыбызга жете алат экенбиз. Жана өзүбүзгө суроо бергенден коркпошубуз керек. Анан өзүбүздү аябай урушуп, баягы урушкан ордуна өзүбүзгө ыраазы болгонду үйрөнүшүбүз керек экен да. Ошол нерсени кааламакмын. Анан кааласаңыздар, ооба мен баракчама жазып, ошол жактан дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Чоң рахмат. Азыр дагы бир суроо келип калды. Ошого жооп берип өтөлү. Пландалган иштердин канча пайызы ишке ашканда жакшы жыйынтык деп эсептесе болот деген суроо экен. Жана айтып кеттим, негизи эгерде жазган ишиңиздин 50% аткарылса, бул уже жакшы көрсөткүч да. Эгерде 80% аткарылса, 90% аткарылса, демек сиз профессионалсыз да, анда тайм жашооңуздун, өз пландарыңыздын иш жүзүнө ашыргандагы профессионалсыз деп айтсам болот. Чоң рахмат. Анда урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн жылды эффективдүү пландоо темасында маектештик. Ар бириңиздердин жашооңуздарда убакыт менен гармония гана болсун деп эфирибизди жыйынтыктайбыз. Жамааттык медианын эфирлерин социалдык тармактардан көрө аласыздар.